Саламатсыздарбы? Мен Байбарева Желя Жалиловна Бишкек зеленхозунун оранжереясынын башчысы болуп иштеймин. Азыркы биз турган жер бул филармониядагы клумбалардын бири болуп эсептелет. Биякта биз быйыл чулпан тиккенбиз. Бишкек шаары боюнча быйыл 145 миң чулпан тигилген. Бул чулпандарды биз еще ноябрь айында эккенбиз да. Силер көрүп аткан чулпандар уже гүлдөп бүтүп калып атат. Бул гүлдөп бүткөндөн кийин бул чулпандардын өзүнүн технологиясы бар. Бул чулпандарды биз ноябрда отургузабыз. Мына эрте жазда гүлдөшөт. Азыр гүлдөп бүткөндөн кийин ар бир чулпанды көрүп атасыздар, момдайын алып коебуз да, мынтип сындырып алынат. Анткени бул алгандан кийин башын алыш керек да, бул жерге гүлдөгөнгө болбойт. Бул башын алгандан кийин чулпандын баягы уругу дагы өсүш керек, жетилиш керек. Анан жетилгенден кийин бир 10 күндөн кийин биз буларды казып алабыз да, булардын ордуна кайра 1 жылдык гүлдөрдү эгебиз. Бул отургузган чулпандардын баягы кээ бирлер суроо эмне үчүн мындай болуп кетип атат деп, түшүп калып атат, буларды карабай атат деп. Жок, ар бир эменин өзүнүн гүлдөй турган маалы болот, ала турган маалы болот, дагы мындан аркы дагы карап өстүрүп, анан кийин уруктарын жыйнап алабыз. Эми биз ушул кооздукту биздин элибиз үчүн, ушу жашаган Бишкектеги кишилер үчүн, коноктор үчүн жасап атабыз. Анан ошону элдер туура түшүнүш керек деп ойлоймун.